тагдырга ыйман келтирүүнүн мөмөлөрүнөн адам тагдырга ыйман келтиргенден чечкиндүү болот, ыйманы күчтүү болот, Аллах Тааламга бекем таянат тобокели. Ал эми тагдырга ыйман келтирбеген, жүрөгүнө бул нерсе орногон, кейиген, кекшиген, наалган, ачууланган жашоосундагы ар бир өзү пландаган нерсе болбой калса эле көңүлү түшүп, эйканчы болуп, санаага ойго түшүп жүрө берет, кыйналып. Кээ бирлер мунун артынан вас болот. Ибадатын да таштап салат, чөгүп кетет, ишин да таштап салат, өзүнүн моюна жүктөлгөн амалдарды да кылбай калат. Мындай кылсам тигиндей болуп калат, тигиндей кылсам мындай болуп калсачы деп туруксуз болот. Себеби анын жүрөгүндө таянар нерсеси жок. Ушул нерсе жазылып калганын да билбейт. Ал эми тагдырга бекем ыйман келтирген адам Аллахка таянып туруп, чечкиндүү болуп алдыга умтулат. Себеби билет, ар бир жакшылык бул Аллахтын жакшылыгы. Ар бир жамандык келе турган болсо, ал дагы жазылган, бирок аны адам өзүнүн күнөөсү менен табат, өзүнүн кайдыгерлиги менен табат, боштугу менен табат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистердин биринде айтат: "Ихрис аля ма янфа", умтулгун дейт. Сага пайдалуу нерсеге жасай бергин, умтула берген. "Вастаин билла", Аллахтан жардам сурагын. "Вала та'жаз", алсыздык кылбагын дейт. Алсыздык кылбагын. "Ва ин асабака шейун фала тaqul", эгер сага бир жагымсыз нерсе боло турган болсо, мындай деп айтпагын дейт. "Лау анни фаалту лакана када ва када", эгерде мындай кылганда тигиндей болбойт эле, тигиндей кылганда мындай болбойт эле деп. Болду, андай сөз бул шайтандын эшигин ачат деп келет башка бир хадистерде. Андан көрөк эмне деп айткылын дейт? "Валакин кул qadarullohi ва ма шаа фаал". Бул Аллахтын тагдыры, Аллах эмнени кааласа ошол болду деп. Аллах жазып койгон тагдыр, ал эмне каалса ошол болот.